Саламатсыңарбы окуучулар? Баарыңарга кутмандуу күн. Кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү сабак 8-класста жаңы тарыхтан болмокчу. Сабактын темасы 19-20 кылымдардагы эл аралык мамилелер. Сабакты даярдаган Нарын шаарындагы номер 9 Абдыкадыр Садыков атындагы орто мектептин тарых мугалими Кармышева Эльмира Муратбековна. Сабактын максаттары менен таанышалы. Эл аралык мамилелердин курчушу, аскердик согуштук союздардын түзүлүшү, дүйнөлүк согуштун алдындагы карама-каршылыктар жөнүндө маалымат алабыз. Аталган мезгилдеги окуяларды талдайбыз, баа беребиз. Тарыхый окуяларга баа берүү көз карашыбыз калыптанат жана бири-бирибизди уга билип, топтордо иштегенге үйрөнөбүз. Эгерде биз эл аралык кырдаалдагы негизги окуяларды ажырата билсек, картадан бул мамлекеттин чек араларын тактай алсак, теманы талдап, айырмачылыктарды ажырата алсак, фактологиялык жана логикалык суроолор менен иштей алсак, аталган маалыматты башкалар менен бөлүшүп, өз көз карашыбызды коргой алсак, анда биз күтүлүүчү натыйжаларга жеттик деп эсептесек болот. Өткөн сабакта биз Африканы өткөнбүз. 16-19 кылымдарда Африкада кайсы элдер жашаганын жана алардын социалдык экономикалык өнүгүшүнүн деңгээли кандай болгондугу менен таанышкан элек. 17 кылымдын ортосунда жана 19 кылымдын аягына карай Африкада колониялык басып алууларды менен таанышып, аларды картадан таап көрсөткөнбүз. Колонизаторлордун кандай саясат жүргүзгөндүгү менен таанышкан элек. Африкадагы элдердин улуттук боштондук күрөшү кандай жүргөндүгү жөнүндө маалымат алганбыз. Мен ишенемин, силер бул сабакты жакшылап окуп келдиңер жана айтып бере аласыңар деп. Биз бүгүнкү сабакта Европа жана Азия аймагындагы 19-20 кылымдарда болуп өткөн негизги окуялар менен таанышабыз. Эл аралык мамилелердин курчушу жана согуштук саясий блоктордун түзүлүшү бүгүнкү сабактын негизги мазмуну болмокчу. Ошондой эле бир канча жаңы даталар жана түшүнүктөр менен таанышабыз. 19 кылымдын аягы, 20 кылымдын башында эл аралык абал оорлоп, ири державалардын өз ара атаандаашуусу күч алган. Германия, АКШ, Япония колонияларды жана таасир этүү чөйрөсүн кайра бөлүштүрүүгө жетишүүгө аракеттенип жатышкан эле. Англия, Франция мурда басып алган жерлерин колдон чыгаргылары келген эмес. Бардык империалисттик державалар дүйнөнү кайра бөлүштүрүү үчүн согушка даярдана баштаган. 20 кылымдын башында тирешүүлөр күч алып, согуштук саясий эки союз түзүлгөн. Үчтүктөр союзу Германия тарабынан 1882 жылы негизделген эле. Бул союзга Германия, Австро-Венгрия, Италия кирип, Англия менен Францияга каршы багытталган болчу. 1893 жылы Россия менен Франция согуштук конвенцияга кол коюшкан. Германиянын активдүү аракетин көргөн Англия да аларга кошулган. 1904 жылы Англия менен Франция келишим түзүп, Россияга жакындай баштайт. Англия менен Россиянын Азиядагы карама-каршылыктары 1907 жылдагы Англия-Россия конвенциясы менен жөнгө салынат. 1907 жылы курамына Англия, Франция, Россия кирген Антанта союзу түзүлгөн. Антанта деген балдар француз сөзүнөн алынган, которгондо макулдашуу дегенди билдирет. Англиянын тышкы саясатынын башкы максаты империяны коргоо жана кеңейтүү, деңиз жолдорундагы үстөмдүктү сактап калуу, Европада башка державанын үстөмдүгүнө жол бербөө болгон. 1882 жылы Египетти оккупациялап алган. Суэц каналын контролдоп, Суданды басып алган эле. 1892 жылы Англия Бур согушунда жеңишке жетишип, Түштүк Африканы толук басып алат. 19 кылымдын аягында Түштүк Чыгыш Азияда Бирманы, Малайяны басып алып, Кытайга, Афганистанга, Орто Азияга, Батыш Африкага, Тынч океан аралдарына чейин басып кирген. Франция 1870-1871 жылдагы согушта Германиядан жеңилип калгандан кийин реваншка умтулуп,
согуштагы жоготууларын колонияларды кеңейтүү менен толтурууга умтулган. Франция Тунисти, Түндүк Батыш Африканын бир кыйла бөлүгүн, Мадагаскарды, Сомалинин бир бөлүгүн, Индокытайды басып алган. Бул басып алуулар Англия менен кагылышууларга алып келген. Англия менен Африканы бөлүп алуу жөнүндө макулдашууга жетише алат. Франция Азиядан Камбоджаны, Лаосту, Вьетнамды, Тынч океандын көп сандаган аралдарын басып алган. 1884-1885 жылдардагы согушта Кытай Франциядан утулуп калат. Франция 1914 жылга чейин өз колонияларын бир канча эсе көбөйтүп алган эле. Японияда капиталисттик өндүрүштүн өнүгүшү жаңы рыноктарды издөөгө түрткөн. Жаңы куралдуу күчтөрүн түзгөн Япония улам барган сайын агрессияга ыктап бара жаткан. 1894 жылкы согушта Тайванды басып алган. Корея да Японияга каршы тура алган эмес. 1895 жылы начар уюшулган Кытай аскерлерин талкалап, Порт Артур чебин басып алат. Кытайдын жеңилиши империалисттик мамлекеттердин колониячыл саясаттарынын активдешүүсүнө алып келген эле. Россия империясы. Россия колониялык ээликтерин Орто Азия жана Иракка чыгышты карай кеңейткен. Россия Европадагы эң начар өнүккөн өлкө катары деңизден ары чыга алган эмес. 1860 жылдары Кавказды каратып алгандан кийин Орто Азия мамлекеттерин багындырып баштаган. 1865 жылы Ташкентти, 1868 жылы Самаркандты жана Бухара эмирлигин ээлеген. 1863-1868 жылдары Түндүк Кыргызстанды, 1873-76 жылдары Түштүк Кыргызстанды басып алат. 1876 жылы 19 февралда падыша Александр II Кокон хандыгын жоюлгандыгын жарыялаган. Европа мамлекеттеринде милитаризмдин күч алышы, дүйнөнү жана таасир этүү чөйрөлөрүн кайра бөлүштүрүүгө умтулуу жарыша куралданууну шарттаган. 1869-1897 жылдары Европанын 6 улуу державаларынын куралдуу күчтөрү 90%га чейин өскөн. Эльзас жана Лотарингия үчүн Германия менен Франциянын, Польша үчүн Россия менен Германиянын, Балкан жарым аралы жана Батыш Украина үчүн Австрия-Венгрия менен Россиянын ортосунда талаш тартыш күчөгөн эле. Германиянын жогорулоосу Франциянын жана Россиянын тынчын алган. Германия 19-кылымдын аягында товар өндүрүү боюнча Европада биринчи, дүйнөдө экинчи орунду ээлеген. Согуштук, химиялык, электротехникалык өнөр жайлары, машина куруу тездик менен өнүккөн. Россиянын экономикасынын өнүгүү темпинин жогорулашы да Европа өлкөлөрүнө жага берген эмес. Бул карама каршылыктардын курчушу 1914 жылдагы дүйнөлүк биринчи согушка алып келген. Терминдерди менен таанышабыз. Доминион — мамлекеттин тышкы саясаты, соода жана коргонуусу метрополия тарабынан көзөмөлдөнүп, өзүн башкаруу укугун алган колония. Милитаризация — басып алуучу согуштарга даярдануу үчүн куралдануунун күчөшү. Оккупация — өлкө аймагын, бүт бойдон же бир бөлүгүн кандайдыр бир мамлекеттин куралдуу күчтөрүнүн убактылуу ээлеп алышы. Бул терминдер биздин сабактын жүрүшүндө бир канча жолу кездешти балдар. Биз сабактын негизги мазмуну менен тааныштык, бышыктоочу суроолорго көңүл буралы. Үчтүктөр жана Антанта союздары качан түзүлгөн эле? Улуу Британиянын колониялары жана доминиондору кайсылар болгон? Япониянын тышкы саясаты кандай багытты көздөгөн? Россиянын колониалдык саясаты кандайча жүргүзүлдү эле? Үйгө тапшырма. Окуу китебиндеги 30-параграфты 168-172 беттерден окуп чыгабыз. Төмөндөгү сөздөрдүн маанисин түшүндүрөбүз. Оккупация, милитаризм, доминион. Колонизатордук саясаттын кандайча жүргүзүлгөндүгүн Россиянын мисалында айтып беребиз. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аяктады.
Кайрадан көрүшкүчө саламатта болгула.